Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз элинин улуттук баш кийимдери деген темада сабак өтөбүз. Биринчи сүрөттү карап, кандай баш кийимдер бар экенин билип алалы. Калпак, головной убор из войлока, сусар тебетей, тюбетейка с широкой оторочкой из меха выдры, үкү-топу, головной убор, украшенный перьями, элечек, головной убор замужней женщины, топу, легкая шапочка из войлока, шөкүлө, богато украшенная конусообразная шапка, кеп-такыя, шлемовидный длинный с спинной частью женский головной убор, тебетей, мужской головной убор. Биринчи көнүгү ырларды көркөм окугула. Выразительно прочитайте стихотворение. Ак жүзүндөй светлое лицо, ак нурундай светлые лучи, балу ценный киели оденем, алмаштырбай, не сменив, кирдетпей, не загрязняя, балпайышып, с почестью, со статусом, суйкайышып, стройненькие, перилерге, красавицам, сызып учуп, пролетев по небу, жазыптыр, жагыптыр, понравилось. Калпак. Ак калпагы кыргыздын, ак жүзүндөй нур кыздын, ак кар баскан тоолордо ак нурундай жылдыздын. Тебетей. Баалуу башка киемин башыбызга киели, алмаштырбай кирдетпей, аталар кийген тебетей. Элечек. Балпайышып энелер, суйкайышып жеңелер, элечекти кийишсе перилерге теңелер. Шөкүлө. Ак шөкүлө айчүрөк, аккуу болуп барыптыр, сызып учуп асмандан, семетейге жагыптыр. Бул 4 ырдын бирөөсүн жаттайсыңар. Выучите одну из понравившихся вам стихотворений. Экинчи көнүгү тексти окугула, суроолорго жооп бергиле. Ыйык, святое, буюм, вещь, ардакташат, почитают. Тепсендиги, место, где много ходят. Тегеретип, крутя. Улуттук баш кийимдер, национальные головные уборы. Кыргыздардын эң ыйык буюму баш кийим. У кыргызов самое святое – это головной убор. Кыргыздар аларды абдан ардакташат. Кыргызы очень почитают головные уборы. Жерге, тепсендиге таштабайт, аны тегеретип ойнобойт. На землю, на место, где много ходят, не ставят, не играют, крутя, не крутят, не играют. Атасы баш кийимин баласына гана берет. Отец головной убор дает только сыну. Эч кимге белекке да бербейт, никому и в подарок не дают. Адам отурган отургучка койбойт, не ставят на стульчик, куда сидят люди. Баш кийимге кандай мамиле кылуу керек? Какое отношение нужно делать к головным уборам? Баш кийимди эмне кылганга болбойт? Что нельзя сделать с головным убором? Атасы баш кийимин кимге берет? Отец кому дает головной убор? Баш кийим жөнүндө эмне билесиңер? Что вы еще знаете про головные уборы?
Ошондой эле үчүнчү көнүгүү сүйлөмдөрдү туура түзүп жазгыла. Правильно составьте предложение и напишите. Билип ал, запомни. Ак калпак жигит көркү, элечек эненин көркү, шөкүлө жеңенин көркү. Үйгө тапшырма. Биринчи көнүгүүдөн сөздөрдү жаттагыла жана өзүңөргө жаккан бир ырды жаттайсыңар жана үчүнчү көнүгүү жазуу түрүндө аткаргыла. Выполняйте письменно.